Так, машинен үйдү кандай тазалайбыз дейт. Машинен үйдү кандай кыласың? Саммой карасыңар. Үйгө пылесос аласың, так болсо жанагындай эме жанагындай умный эме пылесосту коюп кой, тазалай берет. Так. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. Эң биринчи жасап жаткан баардык эмелер үчүн терең рахмат. Биз күйөөм экөөбүзгө 3 жылдан бери бала берүүдө кыйынчылык жатат. Күйөөм кааларын айтат, бирок аракет кылбай жүрөт дейт. Акыр убакытта экөөбүздүн ортодо түшүнмөстөр көбөйүп кетти. Так, мен дайыма жооп берип аракет кылам. Жол берип сабырга аракет кылат экен, машалла. Күйөөм жакшы адам, алхамдулилла. Жалгыз келген экен. Ар бир келгенде бир жолу күйөөмдө кошо келсе экен деп дуа кылам. Машалла, сиз жакшы аял экенсиз да. Жакшы аял экенсиз, машалла, жакшы өзүңүздүн күйөөңүздү сыйлайт экенсиз. Ошо негизинде компромисс деген нерсе бар. Мен көп айтам ушуну. Эркекке да аялга да өзүнүн күйөөсү менен аялы менен экөөнүн ортосунда компромисс болуш керек. Кандай десек, мисалы, кээ бир убакыттарда эркек деле жеңилип койуш керек. Макул депчи. Билесиң өзүң аялың ким экенинчи. Анан ошол эле мисалы кээ бирде сен билесиң күйөөң ким экенин. Ошо себептен экөө менен талашып, тартышып, ызучу салып кереги жок да. Андан көрөк машалла макул, сиздей болобу деп коебуз кээ бир убакыттарда. Болду, все, проблема чечилип калат. Анан эми Алла ар кимге кааласа бирөөнө кыз берет, бирөөнө эркек берет экен, кааласа эгиз берет экен, кааласа субханалла экөөнү тең берет экен, кааласа бербей коет экен. Эми Кудайдын колунда да. Сабыр кылалы, машалла. Алейкум, ушул силерге бербей аткандын аркасында бир чоң бир хайыр бар. Чоң бир хайыр бар. Мында билинбеген хайырлар көп. Эмне үчүн анткен себеп, субханалла, биз көп учурларда мындай ойлойбуз да, мен азыр ушундай бир эме кылып атсам эле, мындай бир эме болуп калам депчи, жанакындай кандай десем, баарын оңдобойм деп ойлошот да көбүчү. Андай оңдолбойт. Түшүнүп атасыздарбы? Оңдолбойт. Азыр урушуп койсоң эле оңдолуп калбайт. Мушташып кетсе оңдолуп калбайт. Ошон үчүн субханалла эң негизгиси колдон келишинче бири-бириңерге жакшы мамиле кыла бериңиздер. Аялдар айланайын бөтөнчө. Мен дайым айтам да, мындай бир аял кишиге эмне үчүн мындай бир кыргыз элибизде деле, шариятыбызда деле тыюу көбүрөөк десе, анткени ошол аялдын жакшылыгынын себебинен эркек жакшы болот. Мен азыр эми ошол мына аял киши күйөөсүн сыйлап турса, үйүндө уяттуу менен боло турган болсо, анда машалла Аллахым береке берсин. Эжем алыс жакта болгон себептен келе албай жатат, сүрөтүнө дем түшөбү? Жок, туура эмес. Мындай, бул туура эмес. Сүрөткө дем салуу, дагы бирдемке кылуу, ал туура эмес. Мен кээ бирде онлайн деле мындай көп колдонбогонго аракет кылам. Буяктан мисалы кээ бирде дем салып бериңиз деп Америкадан, Франциядан, Россиядан эме алышат, устаз, дем салып бериңиз депчи. Анан эми окуп атканда эмнедир башкача боло берем да, мындай. Мага көңүлүм эме кылбайт, толбойт. Эмне үчүн дегенде, мен андай кылып көргөн эмесмин, чөбө түшпөй точно китептери жок. Так, саламатсыңар, баламды окулган деп атат, үйлөнгөн, бала өзүн дем сал десек тил албайт, сүрөтүн алып келип кармап отуруп дем салсың, бул жок, кереги жок. Болбойт андай нерсе. Так, ассаламу устаз, намаз окуйм, бирок оюма Алла Таала, пайгамбар, Куран чын эле барбы деген суроо келе берет. Өз тобо кылам, жаман ойлон келе берет, себеби эмне деди. Эми субханалла, бул биздин душманыбыз акыйкат бар экенин унутпаш керек. Чын-чынына келгенде адам ар нерсени ойлоно бере турган болсо, акырында ушул Алла кайда деген бир жаман, бир алсыз бир суроого келет экен. Шайтан ошого алып келет экен адамды. Ошо себептен эгерде ушундай сизге васваса болуп аткан болсо, демек Аллага шүгүр айтыңыз. Эмне үчүн? Анткени себеби Алла Таалам сизди бул жолдо сактап атыптыр. Ыйманыңыз бар экен. Шайтан сизди намаз окутуусу келбейт экен. Сиздин бейишке келтиргиси келбейт экен. Ошого каршы турабыз. Аузубиллахи минаш шайтанир ражим деп жакшы ниетте машалла калган оокатыңызды кылып окуй бериңиз. Эң жакшы ушул экен. Аалымдардын китептеринде ушундай нерсе бар. Жолдошу экөөбүз 9 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө, бирок 3 жыл жашадык. Калган убакыт Москвада кетип кала берет. Акыркы жолу 4 жыл келбей койду. Охо. Эми келсең кетпейсиң, эсли кетсең анда бир отоло жообун берип кет дедим эле, кетпей койсун деп. Макул деди, бирок кайра 2 ай кетип калды. Ошол бойдон мен жашабай коелу, жообумду бер дедим, бирок бербей атат. Москвада жүргөн менен бизди баккан жок, бир улубуз бар. 1,5 жыл болуп кетип калган, бирок жообун бере элек. Азыр шаарда бирок жашайлы деп келбейт. Жообумду бер десем бербейт дейт. Не кылсам болот дейт. Эми астагфирулла, негизинде ушундай маселелерди, мисалы мен силердин кандай экениңерди билбейм. Мисалы билбейт экенмин. Ошол эле мезгилде ортоңорго сот болуп тура албайт экен. Ошон үчүн силерге сот боло турган кайнатаң, кайненең, өз атаң, өз энең, алар болбой турган болсо бир туугандар ортого салгыла. Ошондо болбой турган болсо, анда болбой турган жанакы бизде кыргызда өкүл ата, өкүл апа деп коюп коебуз го.
мына ошолорду алып келгиле, субханалла. Ошондой жакшы адамды ортого коюп, баягыны акылга келтирген аракет кылыңыз. Анан кийин акылга келе турган болсо жакшы, келбесе субханалла, некен бул зулумчулук эркек тарабынан. Негизи эркек киши аял кишинин нафакасы деп коет. Мынанын бүткүл каражаттарын, баласынын каражаттарын баарын бериш милдеттүү түрдө шариятта. Эгерде ошону бербей турган болсо, анда күнөөкөр болот. Күнөө деген билесиздер кандай экенин. Күнөө деген нерсе ошол Кудайым өзү сактасын, бул нерсе үчүн акыретте азап бар. Көпчүлүктөр ушуну көңүл бурбайсыңар. Күнөө десе күнөө экен деп кое берет. Ал эми ошонун ичинде дагы аял кишинин төшөк дагы бул эркектин милдети болуп эсептелет. Бул нафака. Муну бербей турган болсо бир нече убакыт аял киши аны сотко берсе болот шарият боюнча. Аны эми биздин шариятта мисалы 4 жылдан бери чыдап кетип калды, бакпай атат десең, ал закон жок болуш керек мен билгенден. Бирок эмнекен жанагындай бир шариаттын законунда болсо эркек киши өз үй бүлөсүн багышы керек. Бакпаса күнөөкөр болот. Макруh нике бар, жана сүннөт нике бар деп коебуз, парз нике бар деп коебуз. Мына ошону мисал алса, богун никеси макруh болот. Эмне үчүн дегенде, нафакасын бербеген себебинен. Анан эми Кудайым сизге бекемдик берсин, машалла. Күйөөңүз болсо, Алла иман берсин. Так, биз жолдош менен 3 балабыз. Могу үйдүн кантип кетирсе болот? Барбы билчилер? Мен муну биринчи жолу колдонуп атам. Болду бе? Болду дейт. Ушундай дейт. Без угуп койдук сен. Биз жолдош менен 3 балабыз бар, ажыраштык. Үйлөнгөндө кайненемдер башка үйлөн десе макул болбой мага үйлөнгөн экен. Кайненем менен кайненем үйлөндүрдү. Тез эле аларга билгизип жашайм деп атат. Тез эле аларга билгизбей жашайм деп атат. Ошол үй бүлө менен кайра жарашканды эстесем, бутум артка тартып кетет. Себеби турмушка чыккандан кийин жашоодогу жаман нерселердин баарын ошол үйлөрдөн көрдүм. Биринчиси жокчулук, экинчи ичкилик, үчүнчү рак оорусу, төртүнчү уруш, талаш, бешинчи ойнош, алтынчы кара дуан, акыркысы болсо көчөдө жамандап ушактагандарды. Алмаз түшпөйт экен, жашоосу оор үй бүлө болчу. Башынан эле мен акчаны бирге табабыз деп ойлойт элем. Бирок мен тиричилик кылам деп иштеп, тиричиликке керектүүлөрдү алып коем. Жолдошум элдин көзүнчө мен кылдым мактанып актерлик кылат, характери татаал, ажырашкандан кийин балдарını көрүп ойноттур десем, мен кыздарыма акча кетирип эмне кылам дейт. Ажырашпай эле тиричиликке кеткен расходду экиге бөлүп, ортодон 10 миңден чыгарып ортого коелу. Кичине кызым 6 айлык болчу. Жумуштан роддомго кетип, төрөп 40 чыккандан кайра иштейм. Калган акчаны каалаган иштет десем, 10 миңден ортого чыгарабыз. Сен да 10 миң бересиң дейт. Сен таап атасың го дейт. Суроо байланыштуу толук узун койгом жакшыбы же байланышты толук үзүп койгонум жакшыбы же жашаса жашап жүрө беремби? Муну сиз менен өзүнчө сүйлөшөйүнчү. Өзүнчө сүйлөшөйүн. Бул субханалла жалпылай түрдө жооп бере турган нерсе болбой калды. Ассаламу сизден ыраазы болсун дейт. Так, муну өчүрүп койду кайра. Ассаламу алейкум. Тагамдын баласы даун болуп төрөлдү, 7 айлык. Делеси өтө ысык көп ыйлайт. Даундага мен эчтеке кыла албайм. Даун жанагындай бир мындай айтканда нур балдар деп коебуз. Буларга эчтеке демдин кереги жок уже. Так, мен кайнене кайната менен жашайм, жалгыз келинмин. Мен аларга эч эле жакпай койдум. Алар жок кезде жакшы эле жүрөм, көрсөм эле жиним келе берет. Жакшы эле тоба кылам, теңелбейин десем, бирок көрсөм эле кармам. Эми мага күлкү, бирок субханалла бизге күлкү, бирок бул проблема эле да негизичи. Мен келиндердин баарына эмне деп айтам? Келиндер айланайындар. Силер үйгө келгенде эле бир эле жылда же болсо 5 жылдын ичинде ошол үйгө жагып кетпейсиңер. Мүмкүн эмес, жагышы мүмкүн эмес. Шенесиңер ушуну? Такыр жакпайсыңар. Качан 3 балалуу болсоң эле жакпашың мүмкүн. Эми эмне кылабыз? Эми ар кимдин IQ-су ар кандай экен. Ошол себептен акылы жокторго теңеле бербей, жыргап кунап жаша бериңиз машалла. Баягы күйөөңүзгө жаксаңыз болду. Анан эми мындай кылсаң, тигиндей кылсаң, анан сурап коюш керек да. Апа, кандай кылайын депчи. Анан өзүң билгендей кылып, кандай кылайын деген суроочу, любой нерсени таштай бер деген. Ошо сенин кайненеңизге айтыңыз, кайнене, апа, эмне кылайын кана айтчы деш керек. Макулбу? Кызымдын эпилепсиясы бар, жашы жетти. Бир молдого барса кызымды эки кемпир кара үңкүрдө кыз кылып алган дейт. Ой тагыңыз урайын. Жок, кой, мындай нерсе ишенбегиле, макулбу? Бул жөн эле кайып дүйнөгө келип эмне кыласыңар? Мындай нерсеге такыр ишенип кереги жок.
байлап алыптыр сени, бар. Мисалса, кара дуа барбы? Бар. Жин шайтан барбы? Бар. Көз тийди? Бар. Болду. Анан уже тиягындагы жомокторго ишенип кетпегиле макулбу? Эгер ошондой жомокты айтып башта, же көз ачык болот, же өзү жин шайтандар көргөн бирөө болуп калат. А жин шайтандар көрүп аткан болсокчу, анын жанында туруп өзү болбойт. Аслан уста, сизге суроо, мен сиңдим бүгүн 6-күн келип жатат. Так, бул болсо, мунун маселеси башка экен, туугандар. Так, күйөөң менен ажырашканга 6 жыл болду. Күйөөм үйлөнүп алган, кайненем постоянно меникине келет. 7 штук конфет, жаңгак, ошондой нерселерди алып келе берет. Болушунча жашоомо киришип үйгө тийбелей кой деп айта берет. Күйөөгө тийбей эле кой деп айта берет. Өзүмдү кантип сактасам болот дейт. Келген сайын машалла, бизде Кыргызда сонун нерсе бар да. Мындай келген сайын келген кандай дасторкан келсе ошондой кайтарып беребиз го. Аны ошону мындай алда үйдөн бир алып кой башканы. Аны ошону салып бер да, кайра өзүңүз салып берип кой болду. Болду, өзү жей берсин. Ошондой эле. Башка эмне деп айтам эми? Карган адам болсо, алейкум субхана башка тиги жак жакпай, сиз жагасыз машалла. Ошон үчүн коргонбой эле, жакшынакай эле узатып коюңуз. Устаз кызымдын көкүрүнөн 5 чочу алыптыр, сизге алып келсек болгон 9 жашта. Врачка көрсөтүп коюңуздар. Так, анан алып келиңиздер. Устаз аварияда өтүп кеткен апам, ал шейит кеткен болобу? Анткени жүзү өтө нурланып, кабырды өтө оңой казылган экен дейт. Эми жакшы үмүт кылалы машалла. Жакшы үмүт кылалы. Эми алким Алланын каалоосу менен шейит даражасына жетип калса жакшы. Эми 7 түрлүү киши шейит деп айтылат. Анан бул киши ошо шейттердин катарына кошулбай калып атат. Эми субхана, бирок сиз шейит деп ниет кыла бериңиз, иншалла. Мен көптөн бери жаман түштөр көрөм дейт. Так, эми түштөрдүн баарын жорбой эле коеюн, Так, саламатсыз, окуткан менен көз тийин айырмасы бар. Асман менен жерде айырмасы бар. Кара дуа менен көз тийин айырмасы асман менен жер, туугандар. Ойлобогула, кичинекей эле нерсе экен деп. Ал абдан чоң айырма болот. Кара дуанын баардыгы тең хасат менен кылынат. Мисалса, бир адам өзү да кылып коюшу мүмкүн. Bir adam болсо атайын заказ менен барып кылышы. Мисалса, алдын ортосунда кээ бирлер айтат экен, бул жерде бул өзү бо дем салуу өзүнчө бир чоң бир илим катары кетпейт, бирок медицинанын ичиндеги бир бөлүм катары кетет. Ошол себептен ал жерде кээ бир алымдар ушул эме кылганда тажрыйбанын негизинде ушундай деп айтышкан экен. Мисалы бир адамдын ишин жок кылыш үчүн окуткан болсо, ошо иш эле жок болот дейт. Дагы бир жерде айткан, ден соолчу ден соолук эле. Дагы бир айтылган жок дейт. Эгерде үй менен бузуу иши болгон болсо, ошол бузулат болду. Анан эми каймеде болсо, кээ бирлер айтат экен, жок, бир кара дуа болсо баардыгына таасир берет деп аят. Ден соолугуна дагы бүт ишин бүт баарына таасир берет деп аят. Анан эми ошол бул жерде именно субханалла баягы сизди жок кылуу ниетинде уже кылынган нерсе. Бирок бир нерсеси бар, кара дуа кылган адам өлбөйт да, өлүп калбайт көп убактачы. Жин менен болсо да өлбөйт. Көз тийүү менен болсо кабырга түшүп калыш коркунучу бар. Көз тийүү кара дуадан өйдөрөөк, коркунучтуураак. Анткени себеп субханалла көз түйүндө мен бая бөлүп бергем, канчага бөлгөнүн айт, эмеден карасаңыз билесиздер. Ал бөлүнөт, мисалы адамдын көзү тиет, жин шайтандардын көзү тиет, субханалла. Анан көз тийди дегенде биз карап коебуз, так, эмненики болду экен, арыктап кетиптирби, семирип кетиптирби, же болбосо мындай денем чөз тердеп атабы же тердеген жокпу деп, ошону мындай кармаганда колдо ошо билинип калат. Ошолорду субхан карап алабыз, анан ошо бул мындай көз тийген экен дейбиз. Айырмасы бар асман менен жерде. Бирөөндө субхана кыйналып кыстап жашашы мүмкүн, экинчиси болсо өлүп калыш коркунучу бар экен. Түшүндүңбү? Ошону көз тийүү кичине оорураак. Эркектин кантип динге алып келет аял киши? Оңой эле алып келесиңер, субханалла. Билип алайын, баарыңар өлдүңөр да. Намаз окуп. Аял киши унчукпай алып келет. Итаат кылып алып келет. Дуа менен алып келет. Болду. Башкача нерсе эмес. Бизде мындай бир жакшы бир сөз бар. Аял жакшы, эр жакшы деген. Бул жерде субханалла жаман эркекти дагы ошол адеп ахлактуу, кулк мүнөзү жакшы болгон аял киши оңдоп коет деген сөз. Баам парасаттуу, жакшы тарбия көргөн. Көбүнчөсү мисалы жакшы тарбия көргөн кыздар качан турмушка чыкканда эмнекен жаман эркекти субханалла жакшы кылып салат. Көрүп эле жүрөбүз. Кээ бирлерин байып кетип атасыңар. Аял алгандан байып кетип атасыңар, субханалла, кээ бирлер.
Кээ бирлер көрүп атабыз, субханалла, авторитет болуп кетип атат. Мына ушул заманда да бар, мен билем. Көрүп эле жүрөм. Эми жаман аял туш болуп калганда көрүп атам, стресс, психологиялык жактан жабыркап келип атасыңар. Азыр мисалы аял эркектердин зомбулугу деп ызы чыгып атабыз го, зомбулук. Ай айланайын деп. Азыр зомбулук эркектер тарапка аялдардан болуп калган. Жаман көп. Бир нерсеге разы болбой эле, мисалы сен качан эркек болосуң, качан элдерде жашайбыз деген сөздү күнүгө пилтете берсинчи, онда зыз эле субхана, дөө эркегинчи, онда чыпалак болуп калат. Кимде күйөөсүнүн жакшы, ыймандуу, мындай адеп ахлактуу болушун калса, өзү ошондой болуш керек. Каргыш деле кара дубадай болот. Жок, айырмасы асман менен жер. Дамыл ата-эне бир туугандарыбызды кантип динге алып келебиз жана кантип кызмат кылабыз? Кызмат кылбагандай эле сезиле берет. Бир туугандарга кызмат кылуу жолу ушул. Көп хадия бергиле. Мүмкүн болсо хадия кылып, көбүрөөк тамак бергиле. Анан келип суган өзүңүздүн мындай бир диниңизди көрсөтүңүз. Үй бүлөнүз барган сайын ассаламу алейкум, алейкум салам, жакшынакай бир мамиле көрсөтүңүз, машалла. Аларды жаман көрбөгүлө. Барып эле мисалы кээ бир намаз окугандар бар. Мындай барып алып эле баарын капыр кыла берет. Баардыгын эле субханалла жанагындай бир такырып өзү эле бейишке кирет, калган баарын тозокко кирчидей кыла берет да. Андай кылбагыла. Аларга да субхана бейиш менен сүйүнчүлөгүлө. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тура намаз бул парз, мойнуна алган болбойт. Бул жөнүндө сөз кылган жок. Бул намаз парз. Окубасаң күнөөкөр болосуң. Капыр даражасына жетип кетесиң, кечирип койгула. Эми карагыла. Ошол эле мезгилде мисалы орозо кармаш парз, ажылык кылыш парз, зекет кылып бериш парз, иман келтириш парз. Буга сөз кылган жокмун мен. Субханалла, мисалы кээ бир убакыттарда кээ бир адамдар туугандары менен абдан жакшы мамиледе. Балким тууганчылык аны бейишке киргизип коет, кайдан билесиң? Жакшы жагы бар бекен? Бирөө өзүнүн балдарына жакшы мамиле кылат. Бирөө аялдарына жакшы мамиле кылат. Бирөө элдер менен жакшы мамиледе болот. Бирөө садаканы көп берет. Бирөөсү дайыма ушундай бир жөнөкөй, бирөө дайыма жумшак, бирөө мында бир андай сөгүнбөйт керек болсочу. Жакшы амал аны канча даражага жеткенин кайдан билесиң, туурабы? Ошон үчүн туугандарыңарга дайыма жакшы мамиле кылгыла. Аларды чакырып тургула. Алардын кемчиликтерин айтпагыла. Эгерде сага жаманчылык кылып атса дагы, сен ага жакшылык кыла бергин. Мына ушул сенин мусулманчылыгың, ушул сенин жакшылыгың. Түшүнүп атасыздарбы? Мына ушуну чакырабыз. Бир бала мага суроо берип калды. Устаз, мен намаз окуйм. Бирок ата-энем намаз окубайт. Барганда эле кыжырым келип баштайт дейт да. Эмнеге кыжырым келип десем айтат, анткени дейт, ушу мен апам дейт динге келбей калганда кыжырым келет. Билесиңби, субхана, сен кыжырың келип атат, тозокко чыгып атасың десем, кандай дейт. Анткени Алла Таала өзү Куранда ата-энеңерге үф дебегиле деген. Ошо үф дегениң сен ата-энеңе кыжырланганың, бул сен үф дегениң. Алла прямой парз кылды, ата-энең үф дебешти. Түшүнүп атасыздарбы? Кыжырланбагыла ата-энеңерге. Ата-энеңе кыжырланып, ага субханалла мында бир ичиңде муунда кыжалат болсоң дагычы, сен ошону себебинен керек болсо, тети ошо атаң менен энеңдин ичи кыжырланып кетпесин. Эгер алар кыжырланган болсо, анда жашооң субханалла жана ручной тор менен тарткандай эле болот. Скоростка салып газды бассаң да жылбайт. Анткени бир ручной тормозда калып калды уже. Анткени субхан сени, бирөө сени төрөгөн, бирөө сени төрөткөн, сени адал баккан киши сага нааразы болуп калды. Мейли кандай болсун, алкаш болсун, наркоман болсун, мен сага да айтайын, тыштап кеткен болсуң керек болсо, алардын макому эч качан өзгөрбөйт, унутпагыла. Ошондой. Жаман айтсам кечирип коңуздар. Устаз, менде дагы бир суроо, жолдошум менен көп жыл Россияда жашадык, иштебей, аял бала бакпай келди. Үйдүн эркеги болдум. Акыры муунтуп кол көтөрө баштадым. Былтыр ажыраштым, ден солум кетти. Алланын астында өзүмдү күнөөлүү сезсем, чыдап жашаш керек беле деп, акыры кол көтөрсө бир нерсе кылбасын деп ажыраштым. Туура эле ажырашкансыз, сизди шарият эч кандай жаман деп айтпайт. Сиздин субханалла кылган эмеңиз туура эле. Эгерде аял кишиге, эркек киши жанагындай бир зулум кылып аткан болсо, ошол эмезден субхан бакпаган болсо, дагы мындай айткан бир бакпаганын бир шарты болуш керек да. Мисалы кандай? Мисалы кол буту соо, эч кандай эмес жок. Мында бир киши адам иштебей жатып бакпай турган болсо, анда сиз казыга барасыз. Айтасыз, бакпай атат, эмне кылам деп. Анан ошондо казы чечет, ажырашпашты. Бирок качан сизге зулумдук кылса, сизди субхан зордосо, арак ичкенге, күнөө ишке зордоп аткан болсо, анда субханалла сиз өзүңүз чечесиз дагы. Эгер муунту өлтүрөм деп коркунуп аткан болсо, өмүрүңүздү сакташ үчүн кетишиңиз керек.
Балким сразу талак албастан, балким мындайрак туруп, эсине келген мезгилде, балким сразу менен ажырашып кетпей, бир аз кетип, кайната кайнеге айтып, эл журтка айтып, уяткарып, шермендесин чыгарып, анан субханалла ошентип анан кийин, эгерде мүмкүн болсо ошентип анан субханалла эмне кылыш керек экен? Кайра акылына келтириш керек. Эгерде андай да келбей турган адам болсо, анда сотко барасыз дагы, мамлекет сизди ажыраштырып коет. Буякта окуп атам да. Жазып койбойсузбу? Жазбадым да. Суроодан эме, суроо пайда болду. Ооба. Мүмкүн аялың эме болдучу, моюн сунбасачы. Өзү билем, өзү кылам, өзү иштейм десем, иштебей өзүм багам десең. Аха. Кандай чара көрүш керек? Андабы. Так, мындай дейт. Бир тууган мындай деп сурай берет. Эгер аял киши күйөөсүнө итаат кылбай, өзүн өзү билем өтүгүн төргүлем десе, субханалла, ошондо мен багам десем да жок деп аткан болсо, мен эмне кылам дейт. Оңой суроого оңой эле жооп бар. Алланын китебине кайрылабыз. Ал жерде Алла Таала субханалла биринчи жакшы сөз менен айткыла дейт. Кой. Андан кийин субханалла эмне кыласыз дейт? Андан кийин кайрыласыз. Кайненеңизге, кайнатаңызга, бул кызыңар моунтуп атат. Эгерде алар баам парасаттуу болсо. Анан эми баам парасаты жок, жанагындай бир койнума баткан, үйүмө атпай калып келе деп калып турган болсо, аны кое туруш керек. Жакшыраак адамдарга айтып, буга турган тас адамга. Эгер акыл парасаты болот аял болсо, автоматик токтойт. Токтобосо, анда чарасын, жашоону сиз жашап атасыз, өзүңүз көрөсүз. Болдуңузбу? Болду. Могу мен чече албайм аны. Аны сиз чечесиз. Ассаламу алейкум. Үйдө балдары менен нарда ойногон болобу? Эркектер бильярд ойногон динде кандай болот? Так. Нарда жөнүндө, шахмат жөнүндө, анан бильярд жөнүндө субханалла алдын ортосунда көптөгөн талаштар бар. Анан эми нарданы чынында арам деп айтылат. Шахмат акмактардын ойunu деп айтылат. Бош падышалардын ойunu экен да. Отуруп алып ойлонуп шахматта отура берет да. Бирок мындай оокат кылам деген үчүн шахмат уже неприемлемый иш. Анан эми кээ бирөө телефондон ойношот экен. Анан эми ал деле акмакчылык да. Кечке чейин бир нерсени тиктеп отура беришчи. Ошонусу менен жакшы көрүлбөйт да. Эми ойнобогула деп айткан эмес, жакшы көрүлбөйт. Ал эми бильярд маселеси боло турган болсо, эгерде акчалар ортосуна акча сайып, ошо бирөө утуп алып анан башкалардын акча ала турган болсо, анда бул арам болуп калат. Түшүндүңүзбү? Анан эми субхана бул жердин аркасында анан болот экен деп кетип калбагыла. Оокат кылгандан көргө. Оокат кылгыла бар. Иш кылгыла. Мындай бир нерсе тээп оокат кылып субханалла, андан көрөк ошону шарикти улам эле түртө бергенден көрөк башка нерсени түрткүлөп ал. Оокат жөнүндө сөз болот ал жерде. Ойлодум баары башка нерсе. Иш кылгыла деп атам, жатпагыла. Телефон карабагыла дейм. Да, өзүнө дем салуу үчүн эң күчтүү сүрөлөр кайсы? Жана кантип туура дем салыш керек дейт. Эми мунун маселеси оңой эле. Куран өзү баардыгы тең күчтүү. Эмне үчүн десе, кандай Алла Таала улуу болгондой, Алланын сөзү да улуу. Ошо себептен колуңа аласың, же болсо пайгамбардын сүннөтү экен, Ихлас, Фалак, Нас сүрөсүн 3 жолдон окуп, үйлөп денеңе мындай эле сүрүп турасың, болду ушул эле. Же болсо Аяттул Курсини 3 жолу окуп, бир жолу окуса өзүңдү, 2 жолу окусаң үйүңдү, 3 жолу окусаң элиңди дегендей ушундай коргонуч болуп калат экен. Ошентип субхана окуп, дем салып турсаң эле болот. Анан бирөөнө дем салыш деле мындай, эгер билбесең балаңа деле үйлөп дем салбай эле кулагына акырын окуп кой болду. Кээ бирлер мындай окуйт десе, дем салат десе үйлөш керек дешет. Андай нерсе эмес. Так, кагаз аркылууларга жооп бересиз деп бирөөнү окуп коеюн. Менин суроом, башыма жаман ойлор келе берет. Жада калса Аллага сөккөнгө чейин ойлор келет. Аябай жаман болом, Аллах мени кечирүүгө, Аллахым корк деп кайталай берем. Бул суроо көптөн бери индеп жүргөм, бирок уялып уруш жейми деп бере албай келчүмүн. Кантип кутулса болот? Алла разы болсун. Эми субханалла бул нерсе жөн эле боло турган нерсе эмес. Бул жерде эмнекен сизди васваса кылган шайтан бар деген сөз. Кээ бир вакыттарда бул адамдын нафсиси деп коет. Бизде илим өзү 3кө бөлүнөт го. Мисалы иман, ислам, ихлас деп айтабыз. Ихсан деп айтабыз. Ихсан илими тасаввуф деп коет, же болсо тарикат, сопучулук деген бар. Кээ бир вакыттарда кээ бир адамдар намаз окуйт, орзо тутат, бирок эмне рахат ала албайт. Демек сени жетектей турган бирөө керек болот экен. Жетектей турган бирөө керек деп, бир сен бир олиянын аркасынан ээрчип, ошонун жетегине түшүп, ошо берген зикирлерди кылып, ошо берген намазды окуп,
Машалла эмнекен Алла Таала жакындап шайтанга өзүңнүн васвасаңа, ушундай нафсиңе болгон менен күрөштү кылышың керек деген сөз болот. Бул же тереңирээк тема сиздикичи. Ошон үчүн мисалы кимде киме кылыш келсе, эмеде Бишкекте Фрунзе көчөсү Абу Бакр деген мечит бар. Ошол жерге барсаңар, сопукана бар. Ошол жерде Сейит Сакинин ошондой бир шакирттери бар, өкүлү бар. Ошол баят кылыңыз бар, зикир алыңыз, жүрөгүңүздү тазалаңыз машалла. Эми мен силерге предложение келип атам. Бул мустахаб шариатта, бирок сизге ушул нерсе зарыл экени билинип турат. Сизди мисалы өзүңүз оңдой албайсыз, молдо дем салсаң болбосо, демек бул жерде сизди оңдой турган олия зат керек уже. Олия Кудайдын достору бар. Мына ошолор эмнекен сенин жан дүйнөңө мындай бир жакшынакай бир нур салат, Кудай кааласа. Устаз өтүп кеткен маркумдар тирүү адамдарды кыйнап жатса эмне кылыш керек? Айланайын ай, ал бир жерден чыкпайт. Сага келе албайт. Времени нету. Убакыты жок анын. О якта анкир ванакирчи, ман роббука, ман набийка, ман диниким деп атыпчы, кыямат болуп кетет. Кайда нерсе айтасыңар? Маркумдар маселеси такыр бөлөк. Олиялар маселеси такыр бөлөк. Бул жерде айтып турган нерсе. Алар силерден чыгып алып, анан үйүңөрдөн тергелеп, ушуну тилеп турат экен. Ой, ал Куран окуу сен, ошону тилеп турат. Аны сени кыйнабайт ал келип алып. Түшүңө келип алып, субханалла, атаң болуп көрүнүп атса, арбак болуп көрүнүп аткан болсо, ал демек со арбак жиндер. Шайтан бир жаман түшүрөт. Ауыз биллахи минеш шайтан сол жака 3 жол түкүр дагы, ары карап жатып ал. Ниламай түгөлбү деп. Түшүнөт атасың, жөн эле бир нерсе кыла бербей эле болду. Ай 21-чи жылым дин аябай көтөрүлдү, устаздар укмуш сүйлөп атат. Ушу маркумдар жөнүндө бир нерсе угуп албайсыңар жок дегенде. Буну өлгөн адамдар угуп албайсыңар. Азыр анын маселе менен сен да мен да өлөм. Бул дине жакшы кылган амалдарыбыз гана биз менен барат. О машинең, үйүң сен менен кетпейт, кийимиң кош, аялдарың кош кетпейт. О эч ким кетпейт сен. Сен менен бир гана амал, намазың кетет, орозоң кетет, зекетиң кетет, ажылыгың кетет, зикириң кетет, окуган Кураның кетет, берген садакаң кетет. Башка сен менен эчтеке кетпейт. Жаңы салынып жаткан мечитке тирүү кишиге акырет үчүн сооптуу иш кылса болобу? Болот. Сен да өлөсүң. Ошол сенен тирүү болсоң да кыла бергиле. Атаңдын атынан деле кыла бер, апаңдын атынан, байкең өзүң атыңан да кыла бер. Анткени ошол жердеги мечиттеги канча адам кирсе, ошончо адамдын сообу сага жазылат. Алар иманда эмес, андай сооптуу иш дегенди билишпейт. Эчтеке болбойт. Ошон мен эмеле келатканда айтып келаттым байке. Сиз хадия кылыңыз. Мисалы ишенбеген адамдар бар. Ошолорго кырылышкандан көрө ихласты мисалы окуп, я Алла, ушул баландай Тешебайга ушул Фатиханы ушундай бир белек кылдым. Иман бере көр деп бере бер, жүрөгүнөн жетет. Кээ бир убакыттарда мисалы душманыңды ушул жеңип койсоң болот ай. Сага душман болгон адамга дуа кыл дагы, я Алла, ихласты сүрө оку, Фатиханы оку, Нас Фалакты оку, билген сүрөңдү окуп туруп, Алла ошо хадия белек кылдым дей берчи. Жүрөгү жарылып кетет демелечи. Эртең сени көргөндө кучактап калат. Ошон үчүн машала бере бер, эчтеке болбойт. Атам бейнамаз, катим намаз окутсам болот. 5 маалда окулам, дуа кыла бериңиз. Мына сиз уже кылатсыз. Умрага барбайм дейт, апарбай эле кой. Шерик кошпой ишенем жаратканга дейт. Болду, жоңгой, мунусу мен өзү билет. Түз жүрсөк эле бейишке киргизип жараткан дейт. Пока түз жүрө турсун, машалла, эмне кыл дейсиң. Так сиз дуа эле кыла бериңиз, болду. Ата энеңерди кыйнабай кыла, макулбу? Бир аз дуа кылла, бир аз хадия кылла. Анан кийин мындай бир байке айтат, атамды такыр эме кыла алчу эмесмин дейт. Мындай бир Алла жолуна чыгарып, бир нерсе кыла албайм дейт. Кандай кылам деп бир күнү Турцияга билет тутуп алыптыр. Турцияга жанагындай эмеге эс алууга. Бир жумалык бар экен го, великолепный век дейт. Анан ошого субханалла утуп алып, анын атасына апасына хадияга белек кылыптыр. Анан кийин барып, ал жерден келгенден кийин баягы жерден эмне кыларын билбейм дейт. Мындай бир белекти бере турган болдум дейт. Эмне кылып белек кылсам да, ошондон субханалла ага мындай бир белек кылдым дейт. Умра. Анан келерим эле тияктан бияка, бияктан тияка эмне экен, мындай оор экен да. Кээ бир адамдар мисалы жанакындай бир эмеге барышы оор экен. Кээ биринчери жанагындай бир самолетко отургандан коркот экен. Көрсө баягы самолеттон коркуп жүрүптүр.
Самолеттен коркуп жүрүптүр дагы бара албайт экен. Коркуч экен. Турцияга барып кел. Анан келер менен машалла самолеттен коркуп калыптыр да. Келе барам деп кетип калыптыр. Мындай бир нерсеге берет да, мындай хикмат керек экен да. Ошондой. Атаңар, апаңарга өтө башкача мамиле кылган иншалла. Кантип өзүмдү табам дейт. Кто я деп кыйкырыш керек. Устаз апам 49 жашында өтүп кеткен. Ошондон бери өзүмө бир келип, бир келбей эле боло берет дейт. Кыжалат боло берет экен. Аялым менен да көп урушам. Кыжалат болгон кезде. Апама кара дуа окутуп коюшкан. Апам кабырда. Акыбалын ойлоп кыжалатмын. 3 медресеге керектүү нерселерди алышып турам. Дагы канткенде апам бейиштик болушуна жардам бере алам. Сиздин кыжалат болушуңуз апаңызды тозокко барып атат азыр. Сиздин жакшы ошо апаңызга сооптуу нерсеңиз, аялы менен урушпашыңыз керек, балдарыңыз менен чаң салбашыңыз керек. Кыжалатчыдан чыгышың керек. Сен апаң маселесин кой, өзүң маселеңди чеч. Жакында өзүң барасың ошого. Ошон сен субханалла кээ бирлер мындай туура эмес ойдо болосуңар да. Эми өлгөн адамдын тагдыры чечилиптир. Болду, анын тагдыры чечилди, бүттү. Анын тагдыры бөлөк, сенин тагдырың бөлөк. Ошол себептен машалла дайым такайлы өлгөн адамдардын жашоосу менен жашабайсыңар. Түрүү кезге мисалы азыр туура жашагыла. Азыр Кудай Таала өмүр берет да, ошону туура жашаш керек. Туура колдонуш керек. Убактыңды туура колдон, Кудай берген акчаңды туура колдон, ден соолугуңду туура колдон, аялыңды туура колдон, күйөөңдү туура колдон, балдарыңды туура колдон, досторду туура колдон. Машалла жаша. Жакшынакай жаша, жөн эле жашай бербе. Сонун жаша субханалла. Аракет кылып, жакшынакай үй салам деп ниет кылып, жакшы машина алам деп, жер жүзүн кыдырам деп, ажыга барам деп, ушундай намазың менен, диниң менен жаша. Мына ошон үчүн берилген бул дүйнөчү. Жудасыздар, силерди ким 60ка чыкканда мүрзөнү казып алып кирип кетип атат. Андай адамдар түгөнгөн уже бүттү, Накшибанди менен бүттү. Азыр бөлөк Кудай Таалам барлык жакшылыктарды берип атат. Жакшылап жашаганга аракет кылыңыздар. Ар бир минут өзү бирине бир баалуу, аны аябай керектүү, кандай десем, рахат ала турган убакыт. Мындай баардыгына эле берилбейт. Жудасыздар. Мен ушуну түшүндүрөйүн деп түшүндүрө албай койдум да. Кээ эле мен урушат жүрөт, сен дүйнөгө тарып кылат. Мен дүйнөгө тарып кылган жокмун. Мусулман кайф алып жашасын деп атам бул дүйнөдө. Бул дүйнөңдү жыргатып жакшылап кыла албаганың, субхана кантип тиги дүйнөнү жакшылап кыласың? Кантип? Убактылуу жашада субханалла бир катындын тилин таба албасаң, бир эркектин тилин таба албасаң субханалла. Эми бир жөнөкөй эле кечирип койчу менден кетти деп кое турган сөздү айта албасаң, түшүнө албайм кээ бирде жашооңорго. Бишелесиз мына бир нерсе айтып атканда мен мындай Алла Таала ушундай, ошонун алдын ала ушул нерсени мени кылдырат да. Кээ таң кала берем дечи. Баштан өтөт. Кээ бирler субханалла ажырашуу жөнүндө сүйлөсө мен ажырашуу жөнүндө билем. Бала бакырадан мен балалуумун субханалла. Балдарыма да мамиле кылганды билем. Айтайын деген нерсем нормально жашагалачы келди. Бир аз кичине өмүр берилет. Мемлекет. Так. Тайынен өтүндөгү ташты ала албайм. Өлүм коркунучу бар, азыр постоянно эмес дейт. Келе бериңиз, сиздин өлүм кетет иншалла. Так, ангина чыгара албайм, врачка барасыз. Күйөөм иштегенин тиричке жеткиребей калдык. Анан мен жумушка чыгып кеттим, бирок жолдошум каршы болду. Араң көндүрдүм, кандай болот? Эми үйгө барып отуруп алыңыз кайра. Каршы болсо багалам деген сөз да. Күйөөм гусул албайт, эч эле көндүрө албайм. Эмне кылсам болот дейт. Гусул алдыра турган шартты бербей коюңуз. Ассаламу алейкум, мен 3 күн 40 күн даватка барып келгем. Ичкиликти, кара курайды таштай албай жүрөм. Намазды бир көп окуп окубай жүрөм. Өзүмдүн оңдош эмне кылыш керек? Жашоомду өзгөртө албай жатам. Намаз окуган сам көзгө жаш толот, баарын акыл менен түшүнүп турам, бирок өзгөрө албай жатам. Сиз да субханалла мындай бир туура жолго түшкөнгө аракет кылыңыз. Бул жерде мындай көптөгөн тажрыйба бар. Сиз эле эмессиз да, мындай көп адамдар туура жолго түшкөндөр бар. Кантип десеңиз, бул туура адамдарды жолдош кылып.
Сизди буза турган бир гана жолдошуңуз жана чөйрөңүз. Ошол себептен субханалла ошол чөйрөдөн үзүлүп, айым жакшы чөйрөгө барыңыз. Анан эми башка эмне деп айтабыз? Башка эчтеке дей албайм. Демек сизде бир мындай потенциал бар экен, оңолом деген ниет бар экен. Чөйрөңүз эле оңоп коюңуз болду. Сен досуң ким экенин айтып кой мага дейт. Мен сен ким экенин айтам деген туурабы? Машалла. Так, 10 мүнөт. Так, суроо, эгер жолдошум экөөбүз эки жолго түштүк, 2 жылдай болду, кетээрде талагын бербей кеткен, кандай болот азыр? Байланышым жок таптакыр. Ал кишиден талак аласыз. Суроо менен ошол кезде айтасыз. Так, асабын устаз жолун ачылып, ишин жүрүш эмне кылыш керек болот дейт. Кудайга ыйман келтирип, намаз окуп, Алланын өкүмүнө баш ийип, күнөө кылбай жашашыңыз керек болот. Так, бул жубайым экөөбүз шарият негизинде баш коштук эле, баш кошкон 15 күн болду. Ак сүйүү нике деген деп айтылат го, жубайым сүйүп жүрөм, аракет кылсам, бирок жубайыман ошол нерсени көрбөй атам. Шарият негизинде эмне кылса болот? Бул астагфирулла, бул акмактык негизи болчу. Көп убакыттарда мен дайыма айтам, дайыма сырдакана жерге кызыңарды бергиле. Ошондой эле кыз да сырдакана жерден алгыла. Анан бул сүйүү деген сөз, бул кандай десем, бул жанагындай Инстаграмдагы чоң бир маселе бул. Анын ырчылар эле сүйүү жөнүндө даңазалабаганда, бул сүйүү өзү жок болчу. Андан кийин бири-бирине жакшы мамиле бар болчу. Мамиле дегенибиз бири-бирине жакшынакай мамиле кылып жашоо бар болчу. Демек, субханалла, пайгамбар салсам, мындай айтканда, сүйүү никеден кийин деген. Демек, эмнекен ошол эркек менен аял киши ошол нике кыйгандан кийин ошол бири-бирине ошол эле замат көнүп кетпейт, ошол жана сүйүп кетпейт, анан жашоо акырын бара-бара адамдын сапатын көрсөтүп, ошол сапаты менен анан адам сүйлөт. Эркек чечкүндүүлүгү менен, берешендиги менен, жакшы мамилеси менен, кылган ушундай бир кандай десем, билген илими менен, сыйынган сыйынуусу менен, ошону башка адамдар ата-энесине кылган мамилеси менен, балдарга кылган мамилеси менен, мына ошентип аялдын эмнекен жанагындай бир сыйына жетет. Аял киши болсо субханалла, эркектин сыйына жетиш үчүн эмне кылыш керек десе, эмнекен таза болуш керек. Атыр жыттуу болуш керек субханалла. Мындай бир күйөөсүнө жакшы мамиле кылган аракет кылыш. Ошондо mesela түн жана күн субханалла күйөөсүнүн чакырыгында болуш керек. Баш ийип туруш керек. Мына ошону бизден сүйүү катары көрөбүз. Анан кийин эмнекен бир роза гүл бербей калдың. Анан кийин сен мага подарка бербей калдың. Сен мени сүйөм деп айтпай калдың. Сен мени чаппай калдың. Мен эмне сен чымчыбай калдың. Анан эмне баягы мындай айтканда кандай жаным дебей калдың деген сөздөр менен бу сүйүү билет десе, анда муну мээси кичикке анан чамчачы. Мындай жакта бир нерсе жогураак экен. Ушундай бизде азыр 40ка чыккан катын деле, 50ге чыккан эркек деле субханалла манча-мунча мындай калды. Жалагым жана Инстаграмда жана ТикТокто мону эме көрө берип, жана мындай 1 секундтук, 1 мүнөттүк видео көрө берип, субханалла, мээси 1 мүнөттүк болуп калды азыр. Болезнь пайда болду субханалла, 1 мүнөттүк болезнь. Адамдар мындай тереңирээк ойлонуп, так, ушу менен жашайын. Ушу менен субханалла өмүр сүрөйүн. Ушу менен жакшы жаманчылык көрөйүн, жакшынакай балалуу болоюн, неберелүү болоюн, үйлөнтөйүн, жайлантайын. Анан кийин субхан бир балпайып, төрдө отуруп өтөйүн деген тема түгөн бар да. Прямо сейчас керек азырчы. Азыр жыргаш керек, азыр болуш керек, барды да. Азыр мынакей, азыр давай. Всё, сразу бере кал бол. Бул дурач да бул. Бул акылы жок, кемпайлык да болчу. Эмне деген тарбия бул? Кээ бирде ачууң келип урушуп салайын десең, аял деген бир үйгө аял болуш үчүн бирөөнө бир жерден кеттиң, экинчи жерден жыргайм дейт, таңкалам. Мындай төмөн түшкөндөн өйдө көтөрүлбөй атабыз да. Жашообуз субханалла мынакей азыр 17 болсун мейли жашообуз. Түшүнүгүң бүт укмуш болсун, английский 5 тил мага полиглот бол. Бирок субханалла бир эркектин тилин таба албасаң, бир катындын тилин таба албасаң, бир энеңдин, атаңдын тилин таба албасаң, анда сен полиглоттуң кимге кереги бар? Анча Инстаграмга чыгып, бир 5-6 күн жылдыз болуп койгонго зачем? Эсиңерге келди, кой, эсиңерге келди. Ким жазса да эсине келсин. Так, менин күйөөм дейт. Мага балдарыбызга жаман мамиле жасайт, уят сөздөр менен сөгөт. Бир улуубуз бар, ошону туулгандан бери уруп согуп келет. 4 күн алып качып атып 17ге чык дейт. Күйөөм мага талак берген, мас болуп 3 жыл болду, кетип калганмын, жашаганга болбойт деп. Балам жашап атты, атасы менен дагы анан уруп
кууп чыкты. Мен келип неге өз балаңды кубалайсың десем, мен кечтим ушундай балдарың дейт. Андан үйдөн чыгып кет. Өз балаң келсең ойлонуп сүйлө десем болбойт. Мас болуп алып ар нерсе айтат. Эми эмне кылабыз эми? Акмак да. Эми алкаштын оозунан эмне чыгат? Башка нерсе чыкпайт. Эми талак сөз чыккан болсо өтөт. Эгерде мас болгон күйөө аялына талак берсе, ошол өтөт. Никеси жок. Анан субханалла өзүнчө балаңызды алып жашаңыз. Ассаламу алейкум устаз, намазым сус, умрага бардым. Сиз көз түйүү намазга тиешеси барбы? Көз түйүү дейт. Так. Албетте субханалла көз түйгөн адам болсо намаз окугусу келбей калат да. Папам намаз окубайт дейт. Умрага алып барсам болобу дейт. Болот, эмне болбойт экен, болот. Аякта хидаяттын жери. Умрага негизи намаз окубай деле, орозо тутпай деле, динди түшүнбөй деле барыш керек. Ал хидаяттын жери. Ал жерден адамдар көпчүлүгү ошол жерге барып, ыйык жердин ыйыктыгы менен субханалла кадимги иманга келип, сонун жашап кеткендер бар. Так. Так, устаз, ата-энем магазин иштетет, ал жакта спирт ичимдиктерди да сатышат. Жылдар бою сатпоосун суранып дуа кылып келем. Ооба буюрса деп коюп эле улантып келишет. Үйгө тамак ашты баскан турганга магазинден түшкөн акчаны колдонушат. Үйдөн жалгыз өзүм намаз окуп, шарият талаптарын жашаган үйдөн тамактан мени кыжаат кылып келет дейт. Суроом, алар адал иш кылыш үчүн кандай амал жасашым керек? Арам акча алышкан үчүн үйдөн тамактан бизге арам болуп калабы? Эми туура бул жерде өтө бир мындай айткан күмөндүү тамактар. Бул жерде колдон келсе эми субханалла ата-энеңизди дагы да айта бериңиз. Алар эме алган чейин. Эми үйдөн тамак ичиш арам болуп калат деп айта албайм. Бирок ошондой болсо дагы күмөндүү тамак болуп калат дагы. Бир аз кичине ата-энеңизге дагы айтышыңыз керек. Кийжама кылдырсак болобу? Келгени бүгүн 8 болду. Так, болот, эмнеге болбойт экен? Кийжама алсаңыз болот. Так, ар бир намаздын артын казасын окуй берсе болот. Так. Үйгө 10 күн келбей башка хостелде жашап жүрөт балабыз бар дейт. Так, компьютер ойногон адамдын дем салуу менен жакшылыгын болобу? Билбейм, көбүнчөсү келип атат анан эми Кудайдан экен да, кээ бир оңолуп ошо менен жакшы болуп кетип атат. Менден колуман келбейт деп айта албайбыз. Же болсо менин колуман келет деп айта албайбыз. Анткени ал кишинин ниетине жараша. Бизде уруш талаш бири-бири менен сыйлабасы көп болот. Ошол себептен аябай стресске түшөм дейт. Стресске түшүп аткан болсоңуз бир нерсе кылыңыз. Ал киши менен урушпай коюңуз. Болду. Стресске түшпөй каласыз. Сеники туура деген сөзгө үйрөнгүлөчү. Сеники туура, машалла, болду. Бирок бияында өзүңдүкү туура да. Так, намаз 5 убакыт окуйм, Куран окуйм, коргонуп окуйм, кайра эле көз тиеп дуа бар экен, эмне кылса керек дейт. Бакара сүрөсүн коебуз, Мишар Рашид ушул туурабы дейт. Туура эле, туура. Так. Жүрөгүм каралып калган нерселер кантип оңдосо болот? Көп ыстыгфар айтыңыздар. Астагфирулла деген бар го. Ушул сөздөрдү аябай көп окуңуздар. Ушул ыстыгфарды абдан көп окула. Колдон келсе тест менен алып алды эле, дайым да астагфируллахты айтып жүрө бер. Астагфирулла деп эле ушул ыстыгфарды айта берсеңиздер, иншалла бир нече убакыттын ичинде Кудай буйрса, кадимкидей эле жашооңор оңолуп, кадимкидей жүрөгүңөр агарып, анан ошого келмени кошуп койгула. Ла илаха иллаллах деп так туура ошо келмени айта берсе, машалла бир нече убакыттын ичинде демеле ушундай бир жүрөгүңдө кичинекей керек болсо бирөө чаап койсо ыйлан келип баштайт. Эмне үчүн жүрөгүң жумшарып, жакшынакай бир орунга келип калат иншалла. Макулбу? Ассаламу алейкум, устаз красавчиксиңиз дейт. Рахмат. Сизди Аллахым көптүрбөсүн, чөктүрбөсүн. Рахмат. Сонун сөз айтылды. Мага тиешелүү болду, машалла. Көптүрбөсүн, чөктүрбөсүн. Ассаламу алейкум, менин жолдошум эң жакшы, эң мыкты эркек. Бирок мен өзүм жок нерсени уруша берем дейт. Аял экен да тошуна. Ошондо да мага сабырсыздык менен жооп берет. Жолдошум өмүр узун, ден соолук чын болушун дуа кылып коесуз дейт. Амин. Кантип мен кулк мүнөздүү боло алам дейт. Машалла, жакшы, машалла. Эркелей бериңиз, эчтеке болбойт. Экинчи суроом, кызым аябай ачык мүнөздүү, көз тийип кетти деп корком, дуа кылып коесузбу? Рахмат. Машалла, болду. Ушундай эле аял боло бериңиз. Аял күйөөңүзгө жаксаңыз болду, бизге эмне?
Мен ушуну көп айтам. Мен мисалы мен эч кимге жакын келбейт. Бир Кудайга жаксам болду. Мен аялыма деле айтам. Мага жак болду дейм, калган эмес жок, проблемасы жок. Так. Бул дагы эле аракет кылбаган эркектер жөнүндө экен. Ал жөнүндө айтып бүттүк. Ассаламу алейкум. Кайненем теңирчи, арбактар бар, колдойт, баатырлар улпагыбыз дей берет, касиети бар, көз ачык тааныш сиңдиси үйгө келе берет. Ар нерсе айтып, экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 3 ай болду, уруша беребиз. Ажырашкан жатабыз. Кайненемдер бирдемке кылып жатышат, ойлойм. Эмне кылсам болот? Күйөөм намазда, сакалда, бирок наша чегет, пиво ичет экен. Балалуу болалы, ажырашкым кетсе, ажырашып кетсемби? Так, бул кишинин бул негизи касиет деп атышпайбы? Ушул нерсе туура эмес туугандар, Сразу билип алыңыздар. Көз ачыктык, жанагындай бир арбактар жөнүндө маселе, мунун баары шариатка каршы, ширк болот. Алла ширктен башка баарын кечирет, ошо мындай ишенбеңиздер. Аны эми келин мындай кыласың. Ошол күйөөң менен жашай бер, машалла. Макулбу? Күйөөңгө урушуп аткан болсоңуз, сиз барып анча-мынча айгыр бола калдыңыз болуш керек да. Ошон үчүн уруш башталат. Негизи аял киши качан ушундай биринчи сөз мындай күйөөсүн башкаруудан, качан субханалла күйөөсүн бир тилдөөдөн баштаса, ар жагы эркектин намысы ойнойт уже. Ошол себептен некен колдон келсе, ошол күйөөңүздөн кечирим сурап эле, Аллага таянып, машалла, мүмкүнчүлүк болсо, күйөөңүздөн кечирим сурап коюп эле жашай бериңиз. Анан эми намаз окуп атыптыр, намаздан оңдойт иншалла. Ошол жана ичип аткан нерселерине кичине бөгөт койгонго аракет кылыңыз, урушпай акырын, жакшынакай сөздөр менен. Аллахым ыраазы болсун эми туугандар. Суроо аябай көп экен, 100дөн ашып кетти. Аны эми колдон келишинче баягы болгон эле ал эле суроого жооп берет. Бул кагазда болсо тандайт элек. Бул суроо маанилүү экен деп, бул маанисине карабай жооп бере бердик, машалла. Алла береке берсин, шипа берсин. Эми ниеттерди турлаңыздар, машалла. Азыр дем салабыз, машалла. Дем салууда да чоң бир маселе бар. Силерден ихлас зарыл болот деп. Ихлас. Кудайым береке берсин. Амин. Аллахым ушул жерде айтылган маселеге амал кылышка тоофик мүмкүнчүлүк берер. Амин.